Бишкекте 16 жаштагы кызды унаа сүзүп кетти. Ал башынан оор жаракат алды. Окуя 23 сентябрь шейшемби күнү саат 15:00 чамасында Фрунзе жана Логвиненко көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. 36 жаштагы айдоочу Mercedes-Benz унаасы менен Фрунзе көчөсү боюнча батыш багытта келе жатып, өтмөктөн жолду өтүп бараткан кызды сүзүп алган. Жабыркаган кыздын өздүгү 16 жашта экени аныкталды. Аны оор баш жаракаты менен ооруканага жеткиришкен. Жыйналган материалдар тергөө кызматына өткөрүлдү. Бангладештик жигит көйнөгү менен согуш мемориалынын чаңын сүрттү. Кантта бангладештик жигит жамгырдан кийин улут мекендик согушка арналган мемориалды көйнөгү менен сүртүп тазалады. Анын бул аракети социалдык тармактарда колдоого алынууда. Жигит ардагерлерди урматтай турганын билдирген. Автоен баштык кылган айдоочуга 15 000 сом айып салынды. Жети Өгүз районунда Toyota Alteza автоунаасы менен ээн баштык кылган айдоочу жоопко тартылды. Каракол ШИПтин маалыматына ылайык автоунаа изделип табылып, айдоочунун мыйзам бузганы такталган. Ага протокол түзүлүп, 15 000 сом айып салынды. Мындан тышкары автоунаа айып короого токтотулду. Таластагы рулдар рейтинде мас айдоочу кармалды. Талас районуна рулдар рейдтик иш-чарасын алкаганда ЖКГБнын кызматкерлери Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны мас абалында айдап бараткан айдоочуну кармашты. Талас РИП боюнча жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн маалыматына караганда, май айдоочуга тиешелүү протокол түзүлүп, айып аянтчага коюлду. Айдоочуга соттун чечими менен айдоо укугунан ажыратуу коркунучу бар. ЖКГБ бардык жол кыймылынын катышуучуларын жол эрежесин так сактоого чакырат. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, Сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Бишкекте жеңил унаа менен мопед кагышты. 25 сентябрь күнү Бишкекте Ауезов көчөсүндө жол кырсыгы катталды. Билдирүүлөргө караганда, жеңил унаа менен мопед кагышып, аталган участоктогу унаа кыймылына тоскоолдук жараткан. Азырынча жабыркагандар тууралуу маалымат жок. Нарында туристке туура эмес мамиле кылган киши элден кечирим сурады. Нарын облустук ички иштер башкармалыгы туристке туура эмес мамиле кылган адам аныкталганын билдирип, анын элден кечирим сураган видеосун жарыялады. Облустук милиция 3 күн мурун тагыраагы 22 сентябрда социалдык тармактарда тараган видео боюнча тергөөгө чейинки текшерүү иши башталганын белгиледи. Текшерүүдө Жумгал районунун тургуну чет элдик турист менен сүйлөшүү маалында жагымсыз сөздөрдү айтканы такталган. Ал эми англис тили мугалими түшүндүрмө берип, видеодо айтылган көрүнүш ага жакпагандыктан сүйлөшүүнү токтотконун билдирген. Учурда факт боюнча мыйзам чегинде текшерүү иштери уланууда. Кичинекей балдар сүзүп кетсең эмне болсуңар? Кимди мусордо атасың сен? Милицияга баш ийбей мусор деп атаган өспүрүмгө айып салынды. Бишкекте 17 жаштагы айдоочу милиция кызматкерлерине баш ийбей качууга аракет кылган. Аны токтоткондо унаасынын ачкычын жашырууга аракет кылган. Андан кийин бала милицияны мусор деп атаган. Бул тууралуу патрулдук милиция кызматы билдирди. Натыйжада шектүүгө 70 000 сом айып салынган. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушул акыркы операция ушунда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз
кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Тетти кичинекей балдар сүзүп кетсе эмне болсун аре? Кимди мусордоп атасың сен? Я, мени сыйлабасаң да форманы сыйлап кой. Буну мамлекет берген, макулбу? Ya, ансы аз келгенсиз жөө качып атасың сен. Бұл күштің чарта бер қой. Жоқ, бірақ сен мыйзам шегінде сен нем көзін көріп атасың ба? Бұл күшті бере ме? Отырайын ба işte? Чайын отырайын. Амекім yok. Отыр. Кимди мусордоп атасың сен? Я, мени сыйлабасаң да форманы сыйлап кой. Буну мамлекет берген, макулбу? Мусор деген башкача болуш. Я, мусор деген билбейсиң. Баша айсыштырасың кава. В итоге автомашину водворили на штрафную стоянку. В отношении водителя составлено протокол о правонарушении. А всех родителей я прошу не давать ключи от машины своим детям. Также прятать ключи недоступным для ребенка подростка вместе. Mood shifted. A local man came over and started settling up stools for me. It might have been meant as a kind gesture, but it felt way too pushy. He invited me for tea at his yurt, but I was still busy packing. Then his questions quickly turned uncomfortable. Красавица, муж есть? Муж? Да, муж. А только один турист? Да. А ночью куда спать? Циркуль, да? Ночью? I don't know. А ночью спать циркуль? Нет. Где чатер? Одну, да, только где? Двое, одну. Одна. А только одна, да? Я дома есть чатер. Я чатер есть. А потом циркуль, хорошо? I want to be alone. Секс, ну понял, секс, нет. Секс. Понял? No. Эй, дома, давай. You say sex, I said no. Давайте чай поем, чай. Leave me alone. Хорошо. деген сандық жайлаусына жайлаганбыз. Анан өсөйдү уй айдап кетип баратсам, бир турист кыз бар экен. Ага мен жардам бердим. Атын токуп бердим. Ал кыйналып атыптыр. Турист кыз атын токуй албай атыптыр. Ана мен үйгө чайга чакырдым. Үйдүн жанында эле болгон. Чайга чакырып, келинчегиме барып, чай иштеп чакырып айтайын дегем. Анан аягында ошол жагымсыз сөз чыгып кетиптир. Кечирип койгула мени. Мындан кийин кайталанбайм. Андай бирок болгон эмес. Андай ыплас иш болгон эмес. Ошо менен турист кыз кетип калды. Кечирип коюңуздар, кыргыз элим. Ходил вокруг мемориала несколько кругов. И вот потом он взял свою рубашку, начал протирать после дождя этот мемориал. 41 год, и там вот надпись 945. Подошел поближе, узнал, что человек делает, почему он вытирает вот этот мемориал. И он сказал, что ему нравится это дань памяти. Ассаламу алейкум. Окей? Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.